Эркектердин ой жүгүртүүсү тууралуу айтып бересизби? Эркектер аялдарга караганда жеңилирээк да, ой жүгүртөт, терең эмес, үстүртөт. Анткени алар деген көчөсү адам ойлонгондо башында эки полушарий менен иштейт деп айтат. Көчөсү эркектер левый жагыра иштейт да, аялдардыкы эки полушарий чогуу иштейт дейт да. Эми ошол негизде аялдардын ой жүгүртүүсү тереңирээк, сопереживаниялары бар, эмоциялары да көбүрөөк да. Эркектердики мисалы башталганда эле кто я, мен киммин деген суроого жооп берет. Мен Русланмын, мен кайда иштейм, биякта иштейм, мен каяка баратам. Анан ошол жолго, мисалы мен азыр ушул жерден Чолпон Атага барышым керек болсо, Бишкектен ушул эң жеңил жолун издейт да. Эң жеңил, эң оңой жолун. Машинага түшүп эле кетип кала берем дачы. Ал жерде кандай сезем өзүмдү, жумшак отурамбы, катуу отурамбы, комфорт машинеде отурамбы деп көп деле ойлонбойт. Анткени көп учурда алардын максатына батыраак жетиш керек деген эле бир ой болот да. Ошол негизде көп жашоодо болгон проблемалары сим үй бүлө некеде ошол ойлордун жеңилдигинен да. Мисалы эгер үйдө акча келип аткан болсо, мисалы туугандар алып келип атат, кайын журт алып келип атабы, атасы акча берип атабы, эми акча болуп тургандыктан алар көп ойлонбой эле башка максаттарга кол жүрө берет да. Аялдар болсо ал акча бербей койсо эмне кылат деген ойлорду көбүрөөк мындай алдыга ойлонгондой болот да. Анан көп переживаниялар болот. Переживать этип ким эмне деп айтты, ошого дагы сөздөргө маани берет. Ошондуктан эркектердин ой жүгүртүүсү негизи эң жеңил. Анан жеңил жагына качылат да дайымачы. Эгер максат бар болсо, ошол максатты жетүүгө эң жеңил, оңой жолун издейт да. Батыраак жеткен жолдучу. Аны көпкө созо бергенде да жок. Эгер жетпеген болсо, жетпейм деп эле айтат да. Кыйналганга аракет кылбайт. Кыйналганга эмне болгондо аракет кылат эркек? Качан ошол ободрение болгондо, ошол шыктандыруу болгондо ошол жергечи. Ушул жерде шыктандыруу болот экен, мен өзүмдүн личность катары өзүмдү жакшы сезет экенмин дегенде ошол жерге өзү жыла баштайт да. Эмне үчүн эркектер өсө баштайт? Анткени алар ошол өзүнүн авторитети, өзүнүн аброю өсө баштаган жерде алар өзүн жакшы сезе башташат да, ошол жерге аракет кыла башташат. Эгер уста катары элдер сыйлап, жакшы устасыз байке, сизге келдик десе, ал ошол жерден дагы изилдеп, дагы өскөнгө аракет кылат да. Эч качан ал жерге жөн эле бирөө кыйнап, критикалап, мондай сен жамансың, давай иште деген жерде эркектер анча деле аракет кыла бербейт. Ошондуктан аялдардын мондай үстүнө туруп алып, бол азыр кыл деген сөздөрү эркектерди өстүрүүгө алып келбейт да. Андай ой жүгүртүү жок, алардыкы ою жеңилирээк. Аялдардыкы ошол эле моментте аялдар эмнени ойлойт? Алар ушул жерге кантип жетем? Кандай чувство менен жетем? Өзүнүн жүрөктөгү болгон ошолор да кошулуп кетет да. Кандай болуп мен сезем ошол жолдо баратканда деген сөздөр да кирет. Ошон үчүн алар максатка баратканда баардык факторлорду керекпи, керек эмеспи, не важно, алардын баары кошулуп кетет да. Ошол эмоциональный часть көбүрөөк кошулуп кетет дагы ошол жерге жетиш үчүн. Анан ой жүгүртүүсү да ошондой, эгер барып магазинге барып кайра келиш керек болсо, аял эмнени алыш керек деле ойлобойт, ал жарашабы, жарашпайбы, кимде бар, кимде жок, кандай окат. То есть көбүрөөк факторлорду ойлонот да. Эркектерге болсо эми көйнөк ак болсо болду дегендей эле да.